Кадырлуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Санат телекомпаниясынын кечкиге батты кезектеги берүүсү дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу замандаштар, урматтуу көрөрмандар, биз көп учурда азыркы заманбап турмушта жашап жатабыз. Инновациялык жашоодо жашап жатабыз деп көп айтабыз. Мына ошол нерсени эске алып, биз бүгүн Бишкектеги эл аралык инновациялык технология университетинин ректору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, техника илимдеринин кандидаты Бегалиев Улукбек Турдалиевичти студияга чакырдык. Улукбек Турдалиевич, биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Бегалиев Улукбек Турдалиевич Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Кадамжай районунун Түлгөн айылында 1974 жылдын 2-июнунда жарык дүйнөгө келген. Техник илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Эмгектин басып өткөн жолдорунун орунттуу жерлерине токтолсом, 2010 жылы сейсмикалык рискти аныктоо боюнча эл аралык эксперттен өзүнүн негизги илимий карьерасын баштаган. 2013 жылы Казакстан Республикасынын машина куруу жана транспорт боюнча улуттук илимдер академиясынын академиги болуп шайланган. 2016 жылы Кыргызстандагы кырсыктар рискине туруштук берүүнү жогорулатуу долбоору боюнча консультант. 2016 жылы эл аралык сеймс отуруштуу курулуш боюнча эксперттердин ассоциациясынын президенти болуп шайланган. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын мүчө корреспонденти. 1996-2006 жылдары сеймс отуруштуу курулушта теоретикалык жана эксперименталдык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 2006-2010 жылдары мамлекеттик архитектура курулуш боюнча мамлекеттик комиссиянын сеймс отуруштуу курулуш боюнча илим изилдөө жана долбоорлоо институту сейм отуруштуу курулуш башкармалыгынын башчысы болуп иштеген. 2006 жылдан бери Бишкектеги эл аралык инновациялар технологиялар университетинин ректору. Үй бүлөлүү балдары бар. Улукбек Турдалиевич, дагы бир жолу биздин көрсөтүүгө кош келиңиз. Кечкиге бул менин автордук программам. Мен ушул программаны ачып жатып ушундай максат койгом. Биздин коомубузга салым кошуп жаткан белгилүү инсандардын жан дүйнөсү, көз карашы, алардын турмуштук максаттары, коомго тийгизип аткан, кошуп аткан салымы, анан албетте жеке турмушу. Ким кандай жашайт экен? Кимдин эмне көз карашы бар? Мына ушул максаттарды ачайын дедим эле. Мен колумдан келишинче аракет кылып атам. Эми эл деген эл, элдин ичинде ар кандай деңгээлдегиси бар. Ошонун бири катары сизди ушул өмүр баяныңызды изилдеп карап көрүп, анан айрыкча ушул сеймскалык курулуш боюнча абдан көп эмгек сиңирген адис биздин Кыргызстанда абдан аз. Ушул эмгегиңизди эске алып, анан Бишкектеги эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору деген сөз бул абдан жогору угулат. Инновациялык технологиялар деген сөз бүгүнкү күндөгү заманбап, бүгүнкү замандын талабына ылайык келген нерсе. Ушул чоң университетте ректор болуп башкарып турасыз. Ошондуктан биздин көрсөтүүгө бир өзүңүздүн денеңизди кенен жайып, мен берген суроолорго кенен жооп берүүгө аракет кылсаңыз, себеби ар бир адам, өзгөчө жетекчи адам, бир коллективдин биринчи адамы бул эч убакта мактана албайт чыгып алып. Дайым эле өзү жөнүндө кенен айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берилбейт ага. Ал ар дайым башкалардан бир нерселерди талап кылып жүрүп өтүп кетет. Ошон үчүн бир өзүңүздүн жан дүйнөңүздү ачып берсеңиз деп атам да. Айтыңызчы, бир кезде балалык кезиңизде окумуштуу болом деп ойлодуңуз беле? Ойлогом. Мен мугалим болгум келген. Болгондо дагы географиядан мугалим болом деп. Эмне үчүн географиядан? Ошол географиядан берген Акмат деген агайыбыз ушундай сонун сабак берчи. Анан кийин атама келип географиядан мугалим болом деп айтканым абдан жакшы эсимде бар. Андан кийин мен географ болом деген оюм болгон эмес. Анан юрист болом деген, куруучу болом деген ар кандай ойлор боло берген. Бирок бара бир ошол курулуш тармагында окудум. Ошол жана окуп атканыңызда азыркы курулуш архитектура жана транспорт мамлекеттик университетинде окуганмын. Ошол университетти бүткөнмүн 5 жыл. Анан жана сиз айтып атасыз сейсма туруштуу деп. Ошо сейсма туруштуу курулушту изилдөө боюнча ал университетте атайын группа ачылган болчу убагында. Динамика жана сейсма туруштуу курулушту изилдөө деген өзүнчө группа.
биринчи курсту бүткөндөн кийин спецгруппа деп коюшчу. Ошол группаны бүткөм да. Анан ошол бойдон эле өмүрүм сиз айткандай жалаң сейсма туруштуу курулушка буралып кетти. Ушуга кызыгып кеттиңизби же болбосо турмуштун агымы алып барды ошого? Негизи ошол окуудан, негизи ошол мугалимдердин жанагы абдан кызыктырып Берген багыты менен анан ошол жерде кичинекейимде негизи мен аябай математиканы жакшы көрчүмүн. Математиканы эсептегенди жакшы көрчүмүн. Ошол эсеп боюнча эле анан бул жерге келсек деле ошол эсеп экен. Анан ошол күчөп кетти да. Анан эле ошол тармакта болдум негизинен. Негизи формуланы абдан жаман көрөм. Бирок жашоонун баары ошол формула менен келе атат да. Абдан жакшы сөз айттыңыз. Жашоонун баары формула. Эми биз элди албетте мындай коркутуп үркүтүүгө акыбыз жок. Өзүбүздүн сөзүбүз мененчи. Бирок сиз сеймсолог болгондон кийин биздин жергебиздеги айрыкча Борбор шаардын тегерегиндеги ар кандай аңыз сөздөр айтылып жүрөт. Өткөндө биз Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын окумуштууларын чакырганда дагы ошондо Сеймсология институтунун директору Сагынбек Абдрахманов байке келип ачык эле айтты: бизде мына бул жерде момунчалыктар, коркунучтар бар, момунча балдык жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Жарака бар Асанбай аркылуу кеткен Бишкектин алдында. Биз берип атабыз сунуштарды, бирок тиешелүү деңгээлде, мисалы үчүн өкмөттүн курамында сеймсолог жок экен. Анан айтыңызчы, сиз өзүңүздү мындай патриот адам катары эле, сеймсолог катары эми окумуштуусуз да, сиздин расчетторуңуз бар. Жана физикалык расчетторду билесиз. Бизде эмнелер күтүп турат? Бул биринчиден биз эки багытка бөлүп алышыбыз керек. Жана сиз айтып аткан Канатбек Эрмекович, сейсмология институтунун директору, алар жер кыртышынын кыймылынын, жердин өзүнүн сейсмикасынан, жер титирөөнүн өзүн изилдейт. Мен өзүмдү куруучу катары ошол жер титирөөгө туруштук бере турган үйлөрдүн сапаты жөнүндө айтсак болот да. Ошол үйлөрдү салган боюнча. Үйлөрдүн сапатын эми ар ким ар кайсы жерде туруп алып мындай деп айткан туура эмес. Аны деген ошол инженерлер өздөрү айтыш керек. Мисалы үчүн ошону куруп атканда ким кантип куруп атат, ар бир куруучунун, ар бир ошол жана текшерүүчүлөр системасы, контролирующий ошол органдардын баардыгы кантип иштеп аткандыгынан да. Негизи ооба жердин жаракасы бар. Ооба Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча эң сейсмоактивдүү районго кирет. Дүйнө жүзү боюнча? Дүйнө жүзү боюнча эң сейсмоактивдүү районго кирет. Кыргызстандын бир да жери жок, жер титирөө болбойт деген. Бардыгынын жер титирөө болот. Анан жанагы сактансаң сактайм деген. Ошон үчүн өзүбүз сактанышыбыз керек. Сактаныш үчүн эмне кылышыбыз керек? Нормага келтирилген эсеп менен үйдү жакшынакай кылып эсептеп, жакшынакай үй салышыбыз керек. Ошол үйдү салып атканда кайсы участоктон деп атабыз? Ооба, жердин жаракасы турса, жердин жаракасына барып алып тартып салбаш керек да. Жердин жаракасы ошол эле Асанбайдын өйдө жагында деп аткан, сиздин айтып аткан ысык ата жер жаракасы, ал ошол эле сейсмологдордун берген маалыматы боюнча горизонталдык багытта 1,5 метрге чейин, вертикалдык багытта да ошондой жердин жарылышы мүмкүн да. Эгер анчалык жер жарылса, ошол жакка жакын болгон үйлөрдө күчтөр, сейсмикалык күчтөр көбөйүп кетет. Эки эсе болуп көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал жерге курган үйлөрдү салуу өтө кыйын. Салганда өтө кылдаттык менен жана өз башымча салган болбойт. Топурактан салган болбойт. Андай жерлерге үйлөрдү. Негизи эле топурактан салганды акырындап токтотуп башташ керек. Анан кийин жанагы дааналаган, мисалы үчүн ошо кыштан салган үйлөрдү да токтотуш керек андай нерселердин баардыгы. Мен мисалы үчүн сизге бир мисал келтирейин, ошол эле сейсма туруштуу боюнча. Жана Нура айылы Алайда 2008-жылы жер титиреген. Ооба. 2008 жер титиреп, ал жерде 70-тен ашык киши каза болуп, анын жарымынан көбү 43-ü жаш бала болчу. Эң өкүнүчтүүсү дагы бир нерсени айтайын. Бир гана үй бүлөнүн ичинде 11 кишиден 2 эле киши тирүү калган. 9 киши каза болуп калган. Аны транспорт министрлиги бүт өзүнүн жамааты менен ошол үй бүлөгө өзүнчө тамсал берген, өздөрүнүн акчасы менен. Андан сырткары бир үй бүлөдө 1 эле киши калып калган. Бир үйдүн ичинде 5 киши каза болгон. Аялы, балдары. Жана киши жалгыз калып калган да. Ошол түнү шайлоо болгон да. Ошол түнү шайлоо болгон, эркектердин баары ойноп жүргөн. Кээ бирөө гүлдөп, кээ бирөө жууп жүргөн.
ошондой убакта жана бала чакка уктап аткан маалда жетиштирген. Анан эң кыйыны жанагы билимдин жетишсиздиги да. Билимдин жетишсиздиги. Биз фин үйлөрү деп айтабыз. Жыгачтан салынган, ичинде жылуулук, эффективдүү жылуулук булалары бар. Ошол жанагы стекловолокно, базальт волокно деп коебуз. Ошондой фин тамда жашаган киши жана 5 кишинин атасы. Анан ошол үйдө суук болот. Ичинен жанагы төө кирпич деп коебуз го, камкычтан салынган чоң. Ошондойдон үйүн жылуулап, ичинен тизип алган. Дубал көтөрөт. Дубал көтөрөт. Жер титирегенде ошол дубал жанагы 5 кишини тең жанчып өлтүрөт. Басып калган. Басып калат. Тиги сырткы каркас калган. Сырткы каркас калган эмес, ал да кулаган. Бирок сырткы каркас сыртка кулаганда. А жанагы кыш кишинин өзүнө, ошол уктоочу бөлмөдө болгон бул нерсе. Анан ошол дубалдын баары басып кеткен да. Бул деген сөз билимибиздин жетишпегендиги. Анан Кудай сактайт деп койгон ошондой кыргызчылык. Өзүбүзгө болгон ал кыргызчылыкка жатпайт. Ал кыргызчылык деп айткан туура эмес негизи. Бирөөнүн кемчилдиги ал бүт кыргыз элинин кемчилдиги эмес да. Ал ошол кишинин кемчилдиги, ал ошол кишинин өзүнүн ден соолугуна дагы, үй бүлөсүнүн келечегине дагы кош мамиле кылгандыгы. Ушул жанкейтет. Ушу ар бир киши өзүнө үй салып атканда, жок дегенде ошо уктоочу бөлмөсү бир жакшы сейсмо туруштуу болуш керек да. Улукбек Турданович, ошол эле Нурада кайрадагы 2 жол жер титирөө болбоду. Анда акыбал кандай болду анан? Ал жерде Агесте камчыбек Ташиев МЧСинин башчысы эле. Ошондо контейнерлерди алып барып коюп берди. ооба. Контейнерди коюп берди. Эптеп жана кыш болуп калган анда деген. Күзүндө болгон. Эптеп жана элдердин баарын эптеп ушу кышты өткөрүп, анан кийинки жылы тез аранын ичинде жана тамдар салынды. Анан кийин жер титирөө болду. Негизгиси ал жерде биздин Кыргызстандагы башкы институт бар, сейсмо туруштуу курулуш боюнча. Мамакстройдун, Госстройдун алдында Кыргыздын ипстайсы азыр ГИСИП деп коет, мамлекеттик институт. Ошол институттун долбоору менен мектеп салынган болчу. Мектепте бир аз жарака кеткен, бирок ал кулаган эмес. Мектеп эмдигиче бүгүнкү күнгө чейин ал эксплуатацияланып атат, балдар окуп атат. Бир гана ошол мектеп, анан кээ бир жана объектилер, эски объектилер калып калган, калган баардык үйлөр талкаланган болчу. Андан кийин да жер титирөө болуп атат. Бирок ал жер титирөө болгондо биздин институт, сейсмология институтунун берген маалымдамасы боюнча ошондогу күчтө 2008-жылдагы интенсивдүүлүгү ошондой күчтө боло элек. Ошондо 6 балдын тегерегинде болду да? Жок. Ал убакта 8 бал болгон. Ошол Нур айылынын четинде жердин жаракасы болгон. Ошол маалымат алдын ала берилген эмеспи? Алдын ала берилген. Ошол сейсмологдор алдын ала биз активдүү фазага өттүк. Ушул район ушундай активдүү фазадабыз биз. Азыркы жакынкы 10 жылдыкта деп айтып жүрүшкөн. Бирок эч качан алдын ала, мисалы үчүн 1 күн алдың, 5 саат алдың деген эч ким бере албайт андай маалымат. Эч ким бере албайт дүйнө жүзү боюнча. Элге эскертилген, бирок эл макул болгон эмес, туурабы? Элдин баары ким эле туулган жерин турак жайын таштап кетсин. Эч ким антип туруп кеткиси келбейт. Мына жер көчкү кыймылдап атат десе дагы ордунан туруп койбогон кишилер болуп атпайбы? Рахмат, Улукбек Турданович. Анан эми биз иш жөнүндө көбүрөөк айтып атабыз. Жанагы өзүңүздүн негизги кесибиңиз боюнча да, жанагы салынып аткан азыркы учурдагы панелдик үйлөрдүн сапаттуулугу жөнүндө эмне айткыңыз келет? Эгерде жана панелдик, ири панелдүү биз кээде мактанып калабыз. Турцияга барсак, Анкарада баланча этаж бар экен, Кытайдык 62 этажга жетип кетти деп. Американы жөн эле коелу, Калифорнияны айтпай эле коелу. Биздики 15-17ге араңы 1-2 үйүбүз бар, калгандарынын баары 9 этажда турабыз. Эмне айткыңыз келет? Эми турак үйлөр боюнча айтсак, ошол ири панелдүү үйлөр бүгүнкү күндө ушу сейсмо туруштуу үйлөрдүн эң алдында турган ушул үйлөр болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө. Бул типтүү долбоор менен салынган үйлөр, биздин ошол үй курула турган ошол домостроительный комбинат деп коебуз, ошол комбинат салып келе жатат. Бул Союз маалында түзүлгөн завод ошол иштеп атат. Анан эң жакшы жери ошол мурдагы Союз учурундагы бардык Союз мамлекеттеринде болгон заводдордун, ошол ири панель чыгарган заводдордун ичинен бир гана Кыргызстан биринчи болуп кайрадан ордуна койгон да. Буну 2007-жылы, 2006-жылы башташып, 2007-жылы ордуна коюп,
Ошо 2006-тан баштап эле 2007-жылы масштабтуу түрдө үйлөрдү салып башташты. Ошо 2005-жылдан кийин бул завод орнотуп келди да. Анан келгенде дагы жалаң мамлекеттик заказ менен ушинтип үйлөр салып атат дагы. Бул ошо сейсмотуруштуу үйлөрдүн эң алдына ушул кирет. Эми чоң бийик үйлөрдү салуу анга болот. Ал үчүн жанагынтип инновациялык технологияларды колдонуш керек. Ал үчүн деген билими күчтүү профессионалдарды чакырыш керек. Ошондой кишилер менен чогуу иштеш керек. Улукбек Турдаевич, мен сиздин басып өткөн эмгек таржымалыңызга кайрылсам, мисалы көп эл аралык конференцияларда активдүү катышуучу катары докладдар менен чыгып сүйлөпсүз, көп жерлерге барыпсыз. Мисалы үчүн 2001-жылы Италиянын Асиси шаарында, 2002-жылы Канаданын Ванкуверинде, 2001-жылы Армениянын Ереванында, 2004-жылы Казакстандын Алматысында, 2005-жылы Американын Калифорниясынын Берклидеги Калифорния университетинде, 2005-жылы Япониянын Кобесинде, 2006-жылы Стамбулдагы Турцияда, 2010-жылы Германиянын Потсдамында, 2010-жылы Вашингтондун Америка Кошмо Штаттын Вашингтон шаарында глобалдык моделдер боюнча, 2012-жылы кайрадан Стамбулда, Турцияда, ошондой эле Сеулда, Түштүк Кореяда 2015-жылы, анан Москвада 2017-жылы болупсуз. Сизди ошол бул эл аралык конференцияларга эгерде сиз окумуштуу, ири окумуштуу болбосоңуз, сизди чакырбайт эле деп ойлоп атам да. Бул менин жекече пикирим. Сиз ошолордон эмне алдыңыз? Көз караштарыңыздын, өзүңүздүн көз караштарыңызды коргой алдыңызбы ошол жерлерде? Эмне алып келдиңиз бизге? Ал жерде эң негизинен окумуштуулар өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт эмеспи. Ошол бөлүшүп атканда кандай жерлерге там салганга болбойт, же болбосо нормативдик документтердин ичинде кандай мүчүлүштүктөр бар. Ошол кандай нормативдик документ туура эмес жазылып калгандыгы, анын ичинде формулалар кандай туура эмес болуп калгандыгы, же болбосо биздин баягы көз карашыбызды бир нукка салуу боюнча. Мисалы үчүн биз жана өзүнчө бир изоляцияга түшүп калдык да, көз карандысыз болдук, андан кийин өзүбүз менен өзүбүз калып калдык. Чет өлкө өзүнчө өнүгүп кетти. Илгерки Союздун маалындагы илимий техниканын баардыгы тең алып токтоп калды. Байланыштар үзүлдү. Байланыш үзүлдү. Бири-бири менен сүйлөшүү деген мамиле жоголду. Биз баардыгыбыз өзүбүздү кыйын деп сезип калдык. Жанагы окумуштуулар өзүнчө мамлекет болуп калды, ушундай болуп калды да. Ар ким өз тилинде сүйлөп калды, ушундай болду. Анан бири-биринен сурасаң баардыгы эле өзүнчө бир секрет катары мамиле кылып ушинтип калды да. Чет өлкөдөгү конференцияларда ошол тажрыйбаны ортого салып, эмне болуп атканын, бир тилде сүйлөйлү, баардыгыбыз биз специалисттердин баардыгы тең, адистер баардыгы бир тилде сүйлөгөн, формуланы бирдей жазып, бирдей сүйлөйлү деген. Ошол нерсе абдан туура болду да. Анан бүгүнкү күндө, мисалы үчүн, ошол союздун убагындагы баардык союз боюнча бирдей нормалар болгон болсо, курулуш нормалары, ошондой нерсени кийин Европа өздөштүрүп кетти. Ошол бир консенсуска келдиңерби ошол боюнча? Бир тилде сүйлөйлү, бир тилде пикир алышалы дегенге. Келбейт, андай келген жок. Бирок деген жана терминдерди бирдей сүйлөгөнгө баардыгыбыз азыр бирдей эле сүйлөп калганбыз. Мисалы үчүн, Европада Еврокод деген бар. Американын өздөрүнүн коддору бар. Нормалары, коддорду, нормалары. Япониянын өзүнүкү. Бирок жана терминдер баардыгы англисче которулганда бирдей атта которула турган болду. Бирдей атта которобуз. Сүйлөгөндө ошондо биз бири-бирибизди туура түшүнөбүз. Эгерде аны кыргызчага же орусча которсо, узун башкача сөздөр болуп кетет да. Ал эми бири-бирибиз менен сүйлөшкөндө, ошол англис терминдеринде бир тилде сүйлөшө алабыз, түшүнөбүз. Ушул нерседен улам мен сиздин бүгүнкү иштеп жаткан ишмердигиңизге инновациялык технологиялар университетинин, эл аралык университеттин ишмердүүлүгүнө сөз кезегин бергим келип атат. Менин журналист катары байкашымча, 4 жылдан бери сиздер эл аралык масштабтагы конференцияларды, илимий бириккен кеңешмелерди өткөрүп атасыздар. Ушул нерселерди сиз уюштурууга кантип жетишип атасыздар? Буга каражат каяктан? Биринчиден. Экинчиден, ошончолук кеңири масштабтагы былтыр мен сиздин бир конференцияңызга катышып 9 окумуштуудан интервью алып сүйлөштүм. 9-у 9 башка дүйнө. Мен журналистмин, алардын айткан ой пикирлерине мен тишим өткүдөй эмес. Бирок мен бир нерсени сездим, аалам кенен экен да. Ааламда проблема көп экен.
Биз жана кумурскадай болуп бир кенеде үйүбүздө кирип чыгып кумурскадай болуп жашай берет экенбиз. А дүйнөлүк масштабтагы проблема чоң экен. Мына ошол нерсени сезгенде мен дагы бир жолу сиздин баягы ишмердүүлүгүңүзгө ынандым да. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз деп атам да. Демек сиздин башкарып турган бүгүнкү күндөгү эл аралык инновациялык университеттин ишмердүүлүгү жөнүндө сурагым келип атат. Университет качан уюштурулгандан баштайлы? Бул университет жөнүндө сүйлөсөк мен кенени абдан жакшы сүйлөп бере алам. Университет 2006-жылы түзүлгөн. Ошондон бери мына бүгүнкү күндө мына 13-жыл, 14-жыл кетип баратат. Бул университетте азыр миңдеген студенттер окуп атат, жүздөгөн мугалимдер иштеп атат. Анан негизги багыттары жана сиз өтө кызыгып атканыңыз ошо инновация тармагы болуп атпайбы? Инновация десек эле баардыгы бир жаңы келген, такыр эле өздөштүрүлбөгөн нерсени элестетебиз да. Инновация деген жаңыланган технология. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол эле телефондорду ала турган болсок, мурдагы телефон кандай эле, бүгүнкү телефон уюлдук болуп калды. Мурдагы телефон кандай эле, бүгүн болсо ар бирибизде бирден телефон эмес, 5тен телефон, 2тен телефон болот. Ошондой эле техника, мисалы үчүн транспорт, мурда сөзсүз түрдө бензин менен, май менен жүрүп аткан болсо, бүгүнкү күндө электричество менен чыга турган машиналар болот. Ошонун баары инновация болуп эсептелинет. Бирок ошол инновация дегендин баардыгын туура түшүнүп, ошону туура өздөштүрүп, туура башкарууда болуп атат да маселе. Мисалы үчүн инновациялык технологияны бир эле университеттин же болбосо бир 5-6 кишинин гана күчү менен көп нерсени жасаганга мүмкүн эмес. Биз жалаң гана аракет кылып олтуруп, бүгүнкү күндө чет өлкөлүк ар кандай гранттар менен, ар кандай проекттер менен лаборатория түзүп келатабыз да. Мисалы үчүн ошол курулушту улай айтайын, курулуш тармагы боюнча сонун заманбап лабораториябыз бар. Ал лабораторияда биз тиги эмени үйдүн курулуш конструкцияларын изилдегенге, алардын сапатын текшергенге, ошо өзүнчө бетон менен канча аралаштырып курулуш материалдарын түзгөнгө шарттар бар да, студенттерге, магистранттарга толук шарттар түзүлгөн. Анан көптөгөн жанагы Кытай болобу, башка болобу ар кандай мамлекеттер менен байланышып келе жатабыз. Электроэнергетика тармагы боюнча Россиядагы эң чоң ИЭК деген компания бар. Ошол ИЭК деген компания бизге ресурстук борбор ачып берип атат. Бизге лабораторияларды ачып берип атат. Ошонун баары акча да, ошонун баары каражат да. Анын баары мамиле түзүп, ошол азыркы бүгүнкү күндө заманбап 1 жыл сайын ошол ИЭК компаниясы өзүнүн жаңылыктарын, инновацияларын 3 жолу бир жылда 3 жолу, жок дегенде 2ден жолу келип, өздөрүнүн технологиясын тааныштырып, бул жерде окутуп, бул жерге келип алып келип таштап бизге кетип атат. Биз бул жерде күндүн энергиясы боюнча, шамалдын энергиясы боюнча өзүнчө жана ток алып башка балдарга үйрөтүп атабыз да бүгүнкү күндө инновация деп. Андан сырткары лабораториялар, мынакей Түштүк Кореянын бюджетинин эмеси, гранты менен $50,000 бир лаборатория алганбыз. Андан сырткары жана Росэлектро деп дагы бир компания бар. Алар менен өзүнчө лампаны мониторинг жүргүзүп, аны кантип электричествону кабыл алып, кантип лампаны сборка жасаган боюнча, ошону боюнча өзүнчө бир лабораториябыз бар. Ар бир багыт боюнча ушинтип лабораториялар түзгөнбүз да. Мына тигүү кийимдерин этно деп жанагы именно салттуу ар кандай кийимдерди айта беришет, но ошолордун бүгүнкү күнгө ылайыкташтырып, мына узун кийим кийген чыкты, өзүнчө бир азыркы заманбап модада кийген кийимдер чыкты. Өтө эле чечинген эмес, мындай сонун, ошол натуралдык материалдардан жасалган. Ошолордун баарын кыздар өздөрү өздөштүрүп, өздөрү технологиясын, ошол конструктирлешин, ошону чийип, кантип эсептешин. Анан ошонун эле арасында жанагы тигүү машиналары, өздөрү тигүү машиналары менен жана оверлок чыгарып, ошонун баарын үйрөнүшөт дагы. Булар жана модага өздөрүнүн жасаган буюмун кайра элге алып чыкканды да үйрөнүшөт да. Анан биздин ошо бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы эле четинен өздөрү бүтүп атканда өзүнүн бир бизнес проектиси, өзүнүн алдыга койгон максаты, өзү жумуш орду менен камсыз кыла ала турган кандайдыр бир сапатта чыгып атышат да. Мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө айтып атат санаа жиптештирүү деп. Ошол маалымат технологиялары деп атат. Ошол маалымат технологиялары кайдан болот? Эгер маалымат технологиялары өзүнчө болуп,
Ал эми чөйрө деген өзүнчө болсо, мисалы үчүн курулуш өзүнчө, маалымат технология өзүнчө боло алат. Практика башка болсо. Экөө практика болбойт. Экөөнү дайыма бирге ала жүрүш керек да. Мисалы үчүн ошол эле жолдо жүрүү эрежеси өзүнчө жүрө берсе, аны деген маалымат технологияны аралаштырбаса, анда болбойт болчу да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө инновация болуп эсептелип атат. Жолдо жүрүүнүн тартибин, эрежесин сактоо боюнча инновациялык технологиялар колдонулуп атат. Ошон үчүн ошончолук программалар түзүлүп атат. Студенттер программа түзүп, веб-сайттарды түзүп, жок дегенде кичинекей гана программа болсо да аны түзүп үйрөнүп чыгып атышат биздин студенттерчи. Жумуш орду менен мына былтыр дагы, мурдагы жылда 87% бүтүрүүчүлөрдүн баардыгы жумуш орду менен камсыз болуп атат да. Демек, новатордук бар. Новатордук бар. Рационализатордук бар. Бар. Мына мен өзүңөрдүн чыгарган продукция бар. Ооба. Мына мен экономисттер жөнүндө айтайын. Кыргызстанда биз биринчи болуп базалык кафедра ачтык. Жана технология 1С деген 1С технологиялар боюнча Россия менен биргеликте бул жерде базалык кафедра ачып, ошол лицензиялык программаларды колдонуп, ошол башкаруу, бир өндүрүштү башкаруу, же болбосо бир бухгалтериясын башкаруу, же психодиагностиканы жасоо, ошол боюнча өзүнчө бир багып жүрүп атат. Ага жылына 2 группадан кем эмес студенттер келип окуп атат да. Петр, сиздин айтып аткан сөзүңүздүн текстинен мен 3 суроо камтып калууга аракет жасап атам. Конференцияга Биринчиден жанагы шамалдан, анан күндүн энергетикасынан токту пайдаланууну биздин лабораторияларда иштеп чыгып атабыз деп атасыздар. Ушуга жетиштиңиздерби? Лабораторияда бизде жанагы 1-2 кабинет ошол күндүн энергиясы менен өзүнчө счетчик коюп койгонбуз. Эсептегич, анан ал күзүндө коюлган, эми 1 жылга айландырып туруп канча эконом болгонун эсептеп берет. Жыйынтык чыгарасыңар, Шамалдан да ошентип атасыңар. Шамалдан да. Экинчи нерсе, өткөндө бир ичиң ооруган, бирок жөнөкөй эле элементардык эле нерсе, бирок бир нерсени мен Facebooктан окудум. Мындан 1 жыл мурун Калык Акиев көчөсүн жакшынакай кылып мизилдете мэрия брусчаткалаган. Өзүңүз билесиз, мындан 4 жыл мурун Түлөевдин учурунда түштүк магистралдык жол салынган. Могу жакынкы күндөгү азыркы учурда иштеп аткан Суракматов Азизбек Келдибекович деген мэрибиз өткөндө чыгып баарын караса, ошол койгон брусчаткалар жарылып эзилип кетиптир дагы, тиги түштүк жолдогу жаңыдан курган тротуарлар жарылып атат. Сиз айтып атасыз, биздин жанагы лабораториялар салынган панелдердин сапатынан бери текшерет депчи. А бизде мамлекеттик стандартта ошол лабораториялар кайда анан? Алар эмнени карап атышат? Сапат эмне үчүн брусчатка эзилип кетиш керек? Сиз баягы ичтеги букту чыгарып атам да. Букту чыгаргыңыз келип атат. Бул мындай да, ал курулуш материалы, курулуш продуктусу. Ошол цемент кантип аралашкан, аяк эмне аралашкан. Бул деген жанагы климаттык демеге туруштук бере турган материал болуш керек да. Мен мисалы үчүн өзүм курулуш материалдары боюнча адис деп эсептебейм өзүмдү. Бирок ошол эле учурда эгерде жаан чачын тура турган жерге болсо, анын өзүнчө бир цемент, анын маркасы өзүнчө болуш керек. Аны деген текшериш керек. Негизи стандартташтыруу боюнча бул өзүнчө орган бар, мамлекеттик. Алар текшериш керек. Анан техникалык шарттар деп коет. Азыр курулуштагы техникалык ченемдер деп чыгып атат, нормативдик документ. Ошонун нормативи боюнча текшериш керек да. Муну эми лабораторияны мамлекеттик деңгээлде андай лабораториялар бар. Ал лабораториялар мисалы үчүн ошол эле курулуш агентствосунда, мамлекеттик агентстводо, Гостройдо анын алдында да бар. Андан сырткары өзүнчө эле жекече болуп кеткен лабораториялар бар да. Бирок өндүрүүчүлөр өздөрү ошол нерсени эң башында эң жакшынакай кылып чыгарып туруп ал лабораториядан өткөрүп коет, чечим чыгарып алышат. Сатуучуга ошол чечимдин копиясын берип коет да. А негизи сатып алуучу деген анын сапатын антип текшербей, бир жыл менен, канчалык жылдык убакыт менен эчтеке тийбейби, эчтеке болбойбу деген нерсени ошол келишим түзүп аткан деңгээлде, ошол деңгээлде чечилиш керек да. Мен айлам кеткенде тамашалап келинчегиме айттым, ошол жерде дагы бир кыргыз иштеп атса керек депчи. Ошол жанагы цементтин составы туура эмес да, туурабы? Мен чала кошуп койгонда. Мен эми ал сиздин баягы именно кыргыз деп айтып атканыңызга мен жиним келип кетип атат. Себеби кыргыз дегенге мен ал
кыргыз болгон үчүн андай эмес да. Ал андай Жоопкерсиздик, эмес. жоопкерсиздик. Ал ошол өзүнүн жоопкерчиликти сезе албаган кишинин жасаган. Ал бир кишинин. Бардык кыргыз өзүнүн жеген нанына каршы чыгып атат да. Ал Үчүнчү нерсе жанагы мынчалык масштабта иштеп аткан сиздин университеттин бүтүрүүчүлөрү кесиптик жактан каяка багытталып атат, алар турмуштан өзүнүн орундарын таап атабы? Сиздер каяка багыттама бересиздер? Бүтүрүүчүлөр каяка барышат? Канча кесиптин ээси тарбияланып чыгат сизден? мына университетте 12 кесиптин ээси чыгат. Ошол маалыматтык технологиялар айттым, архитектуралык чөйрөнүн дизайнын чыгаруу, курулуш, электроэнергетика, эксплуатация транспорта, экономика, менеджмент, психологдор, лингвисттер, жанагы кийим тигүү боюнча, анын технологиясы, анын конструкциялоосу боюнча ушундай ар тармакта эң негизгиси жумушка орноштуруу маселеси биз кантип чечкенбиз. Ар бир өзүнчө ошол багыт практикага сөзсүз түрдө келишим негизинде кетет. Ошол мен жана айтып аткан 10%-тен 10%дан ашыгы ошентип биз жөнөткөн жерге барбай калгандар жумушсуз калып атат. Биз жөнөткөн жерге жумуштукка сөзсүз түрдө ушунча 3 бала жөнөтүп атабызбы? 3 баланы жөнөтүп атабыз. Сиздер ошол нерсени келишимдер аркылуу жөнөтөсүздөрбү? Жалаң келишим менен. Келишимсиз. Алдын ала анан өндүрүүчүлөр деле албайт келишим жок болсо. Анан ал жакта сөзсүз түрдө бир жооптуу киши болмоюнча ал практика өтө албайт, практика өтпөгөн бала жумуш иштей албайт. канча бүтүрүүчү чыгат жылына? Жылына Канча кесиптин ээси чыгат? 12 кесиптин ээси 400-дүн тегерегинде 300дөн ашык бала чыгат. Бүтүрүүчү чыгат, Ооба. Анан бул мындай да, биз университеттин алдында дагы колледждер бар да. Компьютердик системалар жана технологиялар колледжи бар. Андан сырткары инновациялык технология жана экономика колледжи бар. Бул колледждин балдарынын бардыгы тең биздики үзгүлтүксүз билим алуу системалаштырылган да. Колледжден кийин түздөн түз университетке уланып, андан кийин университеттин деңгээли ар кандай бакалавриаттын, специалитеттин, магистратуранын, ошондой эле аспирантуранын деңгээли ачылган. Анан булар уланып окуйт. Ошонун арасында кээ бирөө окубайм дейт, жумуш иштейм дейт. Жумуш профессиясы менен алектенет. Ошентип уланып кетет да. Олпет Турдашевич, сиз окумуштуусуз. Чоң университеттин жетекчисисиз. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын жалпы илимге болгон умтулушунун деңгээли канчалык? Биздин Улуттук Илимдер Академиясы жөнүндө ар кандай сөздөр айтылып атып, мына кайра кичине калыбына келип калды окшойт. Академияны жоюп жиберебиз дегенге чейин пикирлер айтылды, өзүңүз билесиз. Департамент түзүлдү атайын. Институттар тарады. Институттардын теңи жогорку окуу жайларга мугалим болуп кетишти. Теңин ошол жака өткөрүп бердик. Бирок азыркы күндө академия сакталып калды, муну Кудайга шүгүр деш керек. Ал эми сиз ошол убакта эл аралык университетти жетектеп турасыз, жанагындай жаңы инновациялык нерселер жөнүндө айтып атасыз. Азыркы биздин Кыргызстандын жалпы эле илимий деңгээлинин алдыга умтулуусу жөнүндө сурагым келип атат. Акыбал кандай деги? Же баягы бир калыпта эле өлбө жаным өлбө болуп сакталып турабызбы? Жок, мен андайдан толук алысмын, андай ойдон дагы алысмын. Анан жана сиз илим деген үзгүлтүккө учурап атат, ылдыйлап кетип баратат дегенден да алысмын, себеби ошол окумуштуулардын бардыгы чет өлкөлүк өзүнчө бир проектилер менен өз алдынча иштеп атат, башка болуп атат. Эң негизгиси каражат аз бөлүнүп атат. Анан бул жерде мыйзам чыгарып аткан кишилердин бардыгы тең, мыйзамды эки жактан тең бууп койгон жер бар да. Мисалы үчүн ошол эле илим менен илим изилдөөчү кишилер өзүнчө өзүнүн продукциясын сата албайт. Өзү чыгарып туруп, аны сата албайт. Андай мыйзам жок. Университет дагы эгерде өзү бирдеке продукция чыгарса, аны сата албайт, сатканга уруксат жок. Демек, орто жолдон дагы бир өзүнчө бир коммерциялык бир уюм түзүш керек. Коммерциялык уюм түзүлгөндө, ал бизнес менен аралашып калган убакта ортодо илимди четке чыгарып башташат. Инновация деген эмне? Улам эгерде бир техниканы чыгарып аткан болсоңуз продукцияны, ал продукция улам жаңыланып турбаса, ал заводуңуз иштей албайт. Сөзсүз илим керек. Ошол нерсе орто жолдон жоголуп кетип атат да. Эгерде биз ошол илимдер академиясын айтабызбы, же болбосо университеттерден айтабызбы, илимдин өнүккөнүн, же болбосо бир өндүрүштү сурай турган болсок, анда бул университеттерге, бул илимдер академиясына коммерциялык бир уюмду түзгөнгө уруксат бериш керек. Эгерде мисалы сиз өзүнчө илим менен өмүр бою илим менен эмгектенип, алектенип келе жатасыз.
бир продукцияны чыгардыңыз дейли. Темирдинби же болбосо бир жыгачтыңбы жаңы моделин. Сиз гана билесиз анын сапатын. Чыгарып келе жатканда да анын өздөштүргөндү да сиз гана билесиз. Ошону да ары карай улантып кетиш керек да. Өкмөт өзү инновациялык долбоорлорду колдой албай аткандан кийин, же болбосо ошону колдой турган кишилерге илимий кишилерди аралаштырбай аткандан кийин илим өндүрүш кыйын. Мисалы үчүн Кыргызстанда мына базальт технологиясы деген бар. Базальт бул була. Таштан була чыгарат. Стекловолокно деп аябай бизде понятие калган. Кыргызстанда канчалаган тоолорубуз бар. Ошол жерде алтын чыгарбай эле, ошол ташты эритип, базальттан була чыгарып, аны деген теплоизоляцияга же болбосо жылуулук энергиясына же болбосо кандай гана жерлерге колдонсо болот, сөзсүз түрдө инновация мынакей өндүрүш жатат. Эмне үчүн ошону мамлекет $100,000 бере албайт? $100,000 берип туруп эле бир өндүрүш ачып койбойбу? Жеңил. Эң эле жеңил нерсе. Аны ачпайт. Илимди колдобойт. Мына окумуштуу катары таллуу жериңизге эми араң жеттим окшойт да мен. Бирок дагы бир суроо бар да. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы илимдин мыйзамдык жактан корголушу канчалык деңгээлде? Илим мыйзамдык жактан Илим алдыга кетип мыйзам артта калганбы? Же мыйзам илимди коргой албай атабы? Менин оюмча илим менен мыйзам иштебейт. Мыйзам иштебейт. Мыйзам бар. Мыйзам бар. Бирок бар. Мыйзам бар. Бирок жаңыланууга муктаж. Мыйзамды сөзсүз түрдө жаңыланып туруш керек го. Бирок негиз айтайын деген мыйзамдын өзүнүн ичиндеги бир топ беренелер иштебей эле да. Улукбек Турданович, эми бир нече суроо берейин. Мен сизге ушул нерсеге дагы бир кошумча кеткейин. Сиз аябай мындай суроолорду таамай берип атасыз. Мен да сизге ошол өндүрүштүк бирикмелерге мынакей салык коюп атат. Эгер ошол салыкка дагы бир салыкты кошсо, же болбосо эгерде ошол өндүрүштүк бирикме илимий кандайдыр бир институтту же болбосо кандайдыр илимий багытты колдоп, ошол жаңы технологияларды колдоп илимий институт иштеп аткандыгы үчүн салымды 12 эмес 10%, же болбосо 8% кылып азайтса болот да. Ошентип илим деген. Ал колубуздагы нерседеби? Иә. Ал колубуздагы нерседе. Азайтып коюш. Жогорку кеңеш. Мынакей теплицага деген налог кылбайм дейт. Ал эмне деген нерсе? Же болбосо жанагы жеке менчик мектеп окуучуларына, мектеп окууларына деген налог төлөбөйм дейт. Ошол сыяктуу бул жерге да кичинекей ошондой бир өндүрүштөргө жеңилдик берсе, иштеп кетет. Эми бир аз чегинүү жасайын деп атам. Улукбек Турданович. Азыркы учурда бизге демократия келди дедик. Эгемендүү эл болдук. Өз алдынча өлкө болдук дедик. Ар ким айткандай каалагандай жашай баштады. Өлкө дагы, ар бир адам дагы. Жашасаң жашап кал, жашабасаң эми орой кетсе кечирсиң, деле көрүшүлөр. Өлүп кал деген заманга чейин келип калдык. Ошондой учурда сиз эл башкарып атасыз, коллективди башкарып атасыз. Айтыңызчы, биринчи жетекчи болуу оорбу же жеңилби? Мурдагы түшүнүк боюнча жетекчи кандай болсо ошого карап түстөнчү. Азыр ар ким өзүнүн ишин билет. Студент эгер жакшы окуган студент болсо, жакшы студентке эч ким тийише албайт деген көз караш бар. Мектептеги мугалимге студенттер сотка менен тартып алып Facebookка жарыялап атат. Мугалимдин авторитетин биз жоготуп бүттүк азыркы учурда. Сиз ошондой шартта ректор болуп иштеп атасыз. Жамаатта канча адам бар? Мен окутуучулар, профессорлук состав сурап атам. Профессор состав 200-гө жакын. 200-гө чыккан. Студенттердин саны? 2,5 миңден ашык. 2,5 миңден ашык. Мынакей, сиз 3 миңден ашык кишинин башында турасыз. Биринчи жетекчи болуш жеңилби же оорбу деп сурап атам. Билбейм, мен жанагы көнүп калгандыктанбы, оордугу ар бир кишинин оюндагыдай ошонун көңүлүн алып иштет. Чогуу иштегеш. Мисалы үчүн мен менсиген кишилер бар. Ал кишилер менен тил табышып иштөө. Алардын жанагы өзүнүн тажрыйбасын жаштарга кантип берген боюнча жетекчи катары мен кандай колдоо көрсөтө алам. Же болбосо жетекчи катары ошол студенттер бүткөндөн кийин алар жумуш таппай кетсе аябай ойлоносуң да. Ушунчалык тынчсызданып ушул жумуш таап кетсе экен, иштеп кетсе экен. Анан эң көйгөйлүү маселе жаштардын өздөрү окубагандыгы болот. Тарбия таптакыр сиз айткандай эгемендүүлүктү алгандан кийин тарбия деген ортодо жоголуп кетти. Бул
тарбия, үйдөгү тарбия мугалимдер эгерде үйдөгү тарбия толук болбосо, мугалимдер аны толуктай албайт. Мугалимдер толук болгон чакта дагы эгерде үй жакта кемтик болуп аткан болсо, баланын тарбиясы толук болбойт да. Биз эчтеке кыла албайбыз. Сөзсүз түрдө эки жак бирдей болгондо гана тарбия туура болот. Же болбосо шарты, жашоо шарты кыйын болгон убакта канчалык кыйналса, ошончолук бала жакшы окуйт. Бирок умтулганды билсе. А умтулганды качан үйрөнөт? Ал кичинекей четинен, үйдөн, мектептен үйрөнөт. А биз өзүнчө кантип китеп окуш керек, эмне кылыш керек, өз башынча жашоо үчүн эмне кылыш керек, кантип жумуш ордун түзүш керек, багыт гана берип атпайбызбы? Сиз ошол канчалык жумуш жашоо шарты оор болсо бала ошончолук жакшы окуйт деген ишенимге кантип келдиңиз? Жашоо шарты жакшы болсобу же? Оор болсо. Оор болсо. Оор болсо. Оор болгон менен бирок умтулуу болсо. Умтулуу болсо деп атасыз да? Умтулуу болсо. Умтулуу болсо шартка карабай окуйт да бала. Эгерде канчалык шарт жакшы болсо, мисалы үчүн көптөгөн студенттер сонун машиналарда жүрөт. Мугалимдер жөө жүрөт, студенттер машинада жүрөт. Машинада келип, керек болсо мындай акырын мугалимди жылдырып туруп, анан келип машинасын токтотуп коюп кетет да. Анан ошентип кирген бала мугалимге кандай мамиле кылат? Мугалимди уккусу келбейт. Себеби ал даяр тамакка, даяр оокатка көнгөн киши, даяр шартка көнгөн киши, бар жок бар нерсе. Кааласаң интернеттен эмнени сурасаң айтып берет телефон. Керек болсо клавиатурасын баспай туруп, оозуң менен сүйлөп койсоң деле айтып берет. Бүт жана жалкоолордун заманы болду. Анан сиз айтып атасыз, кандай жеңилби, оорбу деп. Оордугу эле ушулар жакшы бир тарбия алып, жакшы бир сапаттуу бир билим алып кетсе да. Билим алса. Улукбек Турдашев, мен өзүмдүн басып өткөн эмгек жолумда 12 жыл чарбалык, партиялык, советтик кызмат иштегем. Ошондо Советтер Союзунун тараар маалынын алдында иштедим. Ошол учурда демократиянын жишааны башталган, муну Горбачевдун баягы кайра куруусу келгенде аламат башталды. Эл коомдук жумушка чыкпай калды. Эл өзүнүн колхоз даярдап берген жемин, чөбүн жеп, талап, ошол техниканы пайдаланып, огородун айдап алып, малын багып, бирок тияка чыккысы келбей калды. Ошондо жанагы жеке менчикчил көз караштын алгачкы симптомдору пайда болду. Ошондон баштап адамдардын пейили бузулду. Анан демократия чыкты. Анан баягы кыйкырык өкүрүктөр чыкты. КДК деген башталды. Элдин баары менчикти бергиле деди, ак үйдү тегеректедик, жерди бөлүп бергиле дедик, жаштардын суроо талабын аткардык. Ошол аң сезим менен келдик. Мынакей эми келдик да. Эми азыркы келген шартта бир нерсени айткым келип атат да сизге, жана биринчи жетекчи деген терминден улам. Ар бир коллективде, ар бир жамаатта бирден, экиден, үчтөн тажаал болот. Бир куйту адамдар болот. Жетекчиге бирди айткан, коллективге бирди айткан, окуучуларга бирди айткан. Ушундай иштерге келгенде жетекчи катары туңгуякка такаласызбы, жокпу? Такалам. Эмне кыласыз сиз? Мындай маселеде мындай. Эгерде сиз мага келип бирөөдү жамандап айтып аткан болсоңуз, бирөө жөнүндө туура эмес сөз, кандай гана оюңузду айтып, бул мындай жасады деп айтып келатсаңыз, мен кое туруңуз деп тигини чакырып, кайра айтыңыз деп ошентип коем. Бир жылда бул нерсе сөзсүз түрдө окуу жылы башталган убакта, анан кийин окуу жылы ортолоп калганда, окуу жылы аяктап баратканда болот. Болуп турат. Болуп турат. Шамалдай болуп, Анан бирден экиден кишини гана ушинтип коем, болду. Ошол бойдон мага эчкимди жамандап да келбейт, эчким эч кандай ушакта айтып келбейт. Бул нерсе. Анан жана тажаал деп атасыз. Ал тажаалдын болгону жакшы болот. Кээ бир киши ошого карап түздөнөм дейт дагы, ошол мени сурайт дейт дагы, даярданып барат ал жерге. Чогулушуна дагы, кеңешке дагы, ошондо даярданып барат. Андай нерсе керек. Анан жана демократия деген, аны сиз деле, мен деле, мисалы үчүн биз деле туура түшүнүп турабыз. Демократия деген бул боштондук, толук түрдөгү боштондук эмес. Бул деген өзүңдүн менчигиңе, өзүңө ылайыктуу иштерди иштеп, жөнү оозуң бар бошоп калган эмес да. Мисалы үчүн демократияны туура түшүнүп, туура мамиле кылып, бирок тартипти сакташ керек да. Мына демократиянын ичинде элебиз, бирок деген жол эрежесин сакташыбыз керек. Ошол сыяктуу.
эмараң баштадык сактаганды. Аны 30 жылга 27 жылга каалашыбыз каалагандай айдадык. Каалагандай айдаган менен канча кишинин өмүрү, канча кишинин ден соолугу бузулду да. Ушул жаман болуп атпайбы. Улукбек Турдашевич, жашоодогу туткан идеалыңыз эмне? Ушу билбейм, ушу ата-энеме бир алардын оюндагыдай болдум бекен деген ушул ойлонгонум ошол да. Эмне үчүн мен мынтип айтып атам? Ак кишилер барбы? Энем бар. Атаңыз Атам 59 жашында кайтыш болуп кеткен. Ал киши Кадамжай районунда Ленин колхозунун раиси болгон, председатели. Анан мен ошондой мурда народный контроль болгон, андан кийин Ленин колхозун жетектеген. Анан райондук профсоюздун төрагасы болгон, ошондой киши болгон. Анан улам бир жолдорду көрсөтчү эле, анан өзү көрбөсө дагы мына азыр энем көрүп атат го деп, ушу жасаган жумушубузга, мен жасаган, мисалы үчүн өзүбүз жасаган жумушка чындыгында баягы элдин батасына жет дейт го. Ошондой деңгээлге жетсем экен деген гана оюм бар. Тутунган идеалыңыз ошо. Тутунган идеям ошо. Хоббиңиз эмне? Хоббини айтсам күлөсүз го. Ар кандай шартта ар кандай болот, бирок негизинен баягы жумуштан өтө мен мультфильм көргөнү жакшы көрөм да. Чарчаганда. Чарчаганда. Анан же болбосо эмне үчүн мультфильм? Жөн жөө баскан. Мультфильмде мындай ошол жердеги жанагы көргөн нерседен күнүмдүк турмуштан толук түрдө 100% арыласыз да. 100%. Күнүмдүк турмуштан. Анан мультфильмди көрүп отуруп өзүңүз жашарасыз. Оюңуздун баары ошондой жеңилдикке түшөсүз. Өзүңүздү жеңил сезесиз кайрадан. Анан кайрадан көңүл маанайыңыз ачык болот. Бош убактыңызды кандай өткөрөсүз? Бош убакта мен бир жакшы эмем бар. Мындай аксакал кишилер менен сүйлөшүп отурганды жакшы көрөм. Же болбосо достор менен сүйлөшүп отурганды жакшы көрөм. Анан мен эми сизге китеп окуйм, аным деп мактанган болбойт. Негизинен жанагы ошол жаңылыкты өзүмдүн иштеп аткан жактан жаңылыкка бир топ мамиле кылып, анан жана ошол жаңылыктардан алып, маалымат топтоп, кийинки өзүмдүн лекцияма, сабагыма даярданып коюм акырындан. Кийинки эмкичи. Менин бир жериме сиз окшошуп атасыз да. Аксакал кишилер менен сүйлөшкөндү жакшы көрөм деп атасыз да. Эмне үчүн? Ал кишилер көп тажрыйбасын айтып берет да. Тажрыйбасын айтат, анан кийин жашоонун кандай экенин айтат. Анан алар сүйлөп атканда бир ооз сөз менен, мисалы үчүн 10 жылдык эмгекти айтып берет. Бир гана ооз сөз менен. Анан алардын көп айткан нерсеси, алар көз ачыктай айткан нерсеси сөзсүз болот да. Себеби алар өздөрүнүн өмүрлүк жолу менен, өмүрлүк тажрыйбасы менен айтып берет. Бишкектеги эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректорунун бүгүнкү күндөгү ээлеп турган укуктук полномочиясына дагы эмнелер керек деп ойлойсуз? Эмнелер керек? Эмнелер керек дагы? Дагы сиздин колуңуз жетпей турган нерселер бардыр. Мүмкүн дагы момундай нерселерди жасайм деген максаттар бардыр. Университеттин масштабында. Момундай болсо жакшы болот эле деген ойлор барбы? Эми ал жерде мындай да, университеттин ректорунун күчү жетпеген нерсени айтайын. Жана сиз айтып атасыз инновациялык технологиялар деп. Инновациялык технология болуш үчүн заманбап лаборатория керек. Заманбап техника керек. Илимий изилдөөлөр жасаш үчүн. Мамлекет эгерде колдоп берсе, университеттердин ортосунда бир лаборатория түзүлсө, мейли мамлекеттик университеттин карамагында болсун. Бирок Кыргызстан боюнча башка университет келип ошол жерге өзүнүн лабораториялык изилдөөлөрүн башкасын өткөрө алса, ошондо жакшы болот эле. Улукбек Турдашевич, сизге абдан чоң рахмат. Мүмкүн болушунча мен каалаган суроолорумдун баарын сураганга мүмкүнчүлүк жеткен жок, убакыт аягына чыгып калды. Бирок ошондой болсо дагы бир топ нерселерге жооп алууга аракет жасадым. Биздин көрсөтүүнүн бир шарты бар эле, сизге 1 мүнөт эркин микрофон берейин. Сиз 7 областтын калкынын алдында турасыз.
1 мүнөт эркин микрофон. Камера сиздики. Урматтуу мекендештер, бардыңыздарды ушу балдарды тарбиялоодо үй бүлөлүк илгертен келаткан өзүбүздүн салтыбызды сактап, ата энени урматтоо, кичүүнү заттоо, билимди алуу, билимди алганда дагы ошону тереңдетип алуу, ошону ушул өз айылды, өз жерди, өз мекенди сыйлаганды үйрөтүү, ушундай болсо, үйлөрүңүздөрдү салсаңыздар, үйлөрдү чечме туруштуу кылып салсаңыздар, сөзсүз түрдө мыйзам ченинде ошол нормативдерди колдонуп, жаштарды колдоп, сырттан келген кишини сыйлап, ушундай мамиле кылсаңыздар, мен сиздердин бардыгыңыздарга жалаң жакшылыкты, ушу аманчылыкты, үй бүлөдөгү ынтымакты, анан жаштарыбыздын келечегин каалайм. Кудай ошол өзүбүздүн жаштарыбыз жакшынакай кылып окуп бүткөндөн кийин Кыргызстаныбыз өнүгөт, өсөт. Мен ага толук ишенемин. Ушул жаштарыбызды толук түрдө бир багытка салып, чогуу ошол Кыргызстандын келечегине салым кошолу. Урматтуу Улукбек Турдалович, ушу сизге, сиз аркылуу сиз иштеп жаткан ошол жанагы 4000 кишиге чукул жамаатка, сиздердин мугалимдерге, окутуучуларга, профессордук окутуучулук курамга ийгилик каалап койгуга уруксат этиңиз. Рахмат. Окумуштуу катары, жөн эле өлкөнүн патриоту катары, анан жетекчи катары келип ой бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Эфирди сыйлаганыңызга. Шуну менен биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Бишкектеги Эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору, техник илимдердин кандидаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги Бегалиев Улукбек Турдалиевич менен жолуктуңуздар. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.